Жайыл баатыр эл жердин сактап намысын, көтөрүп көңүл кайгысын, тарыхтан чыгат жарк этип уул кызы улуу кыргыздын. Атагы баатыр өчпөгөн, алыстан угуп сүрдөгөн, азыркы солто элинен алп мүнөз жайыл төрөлгөн. Кыргыздын кыйрап тукуму ал заман үрөй учурду, ойроттуу жуңгар чапкылап коңшулар каршы кутурду. Монголдон калган кандык деп казактар чүйдү мендиктеп, кыргызга кирип талашып алганы турду менчиктеп. Коңурбай уулу Жайылхан жашынан баатыр атыккан, абасын угуп көз жашын душманга каршы ал чыккан. Бербеймин жерин элдин деп казактар менен жанчышкан. Түшүнбөй тууган достукту ошондо казак кас чыкты, ойроттун угуп үгүтүн кызарып көзү пас чыкты. Аралап кирип кыргызга саламын деди кыргынга, замандын буурул мезгили азаптуу эле чынында. Чогулду кыргыз көгөрүп, асаба туусун көтөрүп, душмандын чыкты алдына, жайылды коюп башына. Утулуп бирде качырып, казактын колун жапырып, кызылдай кыргын болгон дейт, күнөөсүз баштар чабылып. Акыры казак жаңылып, шумкары зоодон чаңырып, камчысын моюн артынып, кыргызга келди багынып. Жер карап үнсүз айбыгып, Жансоого тилейт жалынып. Жайылхан ошол учурда алган дейт көбүн туткунга, Абылай бийди баш кылып, чүлүгүн салып мурдуна. Туткун да болсо конок деп, көрсөтүп сыйын жөлөктөп, казагым эми адашты, эркелеп кээде коет деп. Абылай бийин баш кылып, жөнөткөн экен белектеп. Арканын узун кармаган Жайылхан кенен акылдан, казактын жаман жоосунун жакшылык менен жашырган. Ошондо баатыр элинде кеңпейил жайыл атыккан, кең чүйдүн коргоп жергесин кыргызга бүтүн калтырган. Элине болуп араача эмгеги журтта айтылган, аламын деген душманын астыртан сүрдөп басынткан. Кыргыздын коргоп энчисин муундарга белек калтырган, өмүрү өткөн согушта жанчыса бирде жанчылган. Убакыт өтүп унтулган, өткөн күн көздөн жумулган, баягы моңгол Абылай кыргызга карай жулунган. Казактын бии Абылай чогултуп элин бир колго, кирем дейт уруп кыргызга, жайылды алмак туткунга. Топтогон колун үч бөлүп, амалын катуу көрсөтүп, үч тарап менен кол салып, кыргызды басмак түбөлүк. Жайылхан барып жардамга, душманды тосуп таласта, аскери болуп жанында калбаган эч ким айылда. Үчтөн бир аскер бөлүктөн айлакер казак жөнөткөн, жайылдын айыл жагына жашынып айдап түндөтөн. Айылда калган аялдар, карыган чалдар, жаш балдар, уругун толук кырам деп удуруп урдуруп кирген казактар. Жаш бала аял чалдарды кырдырып кирген казактар, кыргыздын катуу кайратын сындырып кирген казактар. Тукумун курут кылам деп кыйкырып кирген казактар. Алдынан тосоор эч ким жок,
акмактар кеңир ойрондоп, кыргызга кыргын салышкан, көргөнүн койбой мойсоңдоп. Душмандын көрүп пейлин, зайыбы сулуу жайылдын, Темиржан апа чыккан дейт казактын берип катыгын. Өкүнүп өксүп ыйлаптыр, аялдар колун жыйнаптыр, кылычын кармап соот кийип, үн салып элин кайраптыр. Журт үчүн өлөм дегенде, эл үчүн антын бергенде, айыл да аял чал кемпир аттанып эч ким калбаптыр. Душмандын мизин кайтарып, көксөгөн оюн майтарып, тоскон дейт жолун казактын, Темиржан апа аттанып. Жайыл деп уран чакырып, душманга тиип качырып, коргогон экен айылын, казактын колун сапырып. Чыныгы баатыр зайыбы, жетиктүү болор акылы, үйүнөн алыс кетсе да корголот тура айылы. Мынакей кыргыз аялы, уул кызга болор сабагы, Темиржан болду чыныгы, Солтонун баатыр апасы. Тарыхта издер жашынган, айтылбай кээси айтылган, калкымда чыгаан көп болгон, жараткан берип уул кыздан. Душмандын мизин кайтарчу, көп чыккан баатыр кыргыздан. Ошентип жылдар уланган, уруудан улут куралган, кыргызың уруп казакты, казагың кээде тутанган. Ортоңку кылым тарыхы, караңгы келет ачыгы, азайган ушур окшойбу кыргыздын энчи татымы. Азайган учур окшойбу кыргыздын энчи татымы.